Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы ардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрөрманы. Эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, аны мен Нурпейла Шур кызы тааныштырам. Кытай Баткен облусунун тургундарына 100 000 АКШ доллар өлчөмүндө жардам берет. 2 ноябрда Кытай Кыргыз-Тажик чегарасындагы кагылышууда жабыр тарткан баткендиктер үчүн 100 000 АКШ доллар өлчөмүндө гуманитардык жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаровдун Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен жолугушуусунда белгилүү болду. 14-17 сентябрда Тажикстандын куралдуу кол салуусунда Баткен облусунун Баткен жана Лелек райондорунан 140 000ге жакын адам үйүн таштап коопсуз жайга кетүүгө аргасыз болуп, облус аймагында жалпы 661 үй жабыркаганы аныкталган. Анын ичинен 423 үй жашоого таптакыр жараксыз абалга келсе, 238 үй оңдоп түзөөгө муктаж. Баткен шаарында көмүрдүн баасы 12 сомго чыкты. Учурда Баткен шаарында сүлүктүү көмүрүнүн БР же майдарак түрүнүн килограммы 9 сом, ал эми БК же ири түрү 12 сомдон сатылууда. Бул маалыматты Салам медиага монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Баткен облусундагы бөлүмүнүн жетекчиси Арзыкол Дыканов тастыктады. Анын айтымында көмүрдүн кенден чыккандагы баасы 5 сом 50 тыйындан. Жол жана башка чыгымдары кошулуп, Баткен шаарына жеткенде баасы жогорулайт. Бүгүнкү күндө бааны турукташтыруу боюнча чечим кабыл алынганы турат. Эгерде чечим кабыл алынса, ар бир көмүр сатылган базарларда чектөө баасы коюлат, дейт жетекчи. Арзыкол Дыкановдун маалыматына таянсак, жыл ичинде Баткенден Өзбекстанга 400 000 тонна көмүр экспорттолгон. 26 октябрдан баштап көмүрдү экспорттоо токтотулду. Бул да бааны турукташтырууга өбөлгө болот, дейт жетекчи. Белгилей кетсек, 2022 жылдын 24 октябрында Кыргыз Республикасынын аймагынан көмүрдү автомобиль транспорту менен ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу киргизүү боюнча министрлер кабинетинин токтому чыккан. Муфтият адал сертификаты бар азыктардын санитардык жагына жооптуу эмес. Муфтият адал сертификаты бар делген белги менен өндүрүлгөн азыктардын санитардык жагына жооптуу эмес экенин билдирди. Муфтияттын маалыматы боюнча, мындай сертификаттын өзүнүн талаптары жана шарттары бар. Мисалы, кайсы бир ишкана өндүргөн азык түлүгүнүн курамын текшертип, ал шарият нормаларына жооп берсе, ошого жараша адал сертификаты 1 жылдык мөөнөткө берилет. Ал эми санитардык талаптарга Санэпидемстанция жооптуу болот. 2021 жылы Экономика жана финансы министрлиги адал индустриясы жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Адал сертификатын алуу үчүн өндүрүштүк ишкана атайын көзөмөлдөөчү органдардын каттоосунан өтүүсү шарт. Самбо боюнча чемпионатка 55 өлкөдөн спортчу катышат. 11-13 ноябрда Кыргызстанда биринчи жолу өтүүчү самбо боюнча дүйнөлүк чемпионатына 55 өлкөдөн 420дан ашуун спортчу катышууга билдирүү жөнөткөн. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев билдирди. Анын айтымында иш-чара Бишкек шаарынын Арча Бешик конушундагы Газпром спорттук комплексинде өтөт. Учурда Кыргызстандын самбо боюнча курама командасы Ысык Көл облусунда окуу машыгууларын өткөрүүдө. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.